Автоунааларды камсыздандыруунун базалык тарифи 1680 сом. Камсыздандыруунун өлчөмү автоунаанын кыймылдаткыч күчүнө, техникалык абалына, унаа ээсинин жашына жана тажрыйбасына жараша белгиленет. Кыймылдаткыч күчү 1.3 өлчөмүндөгү автоунаалар 1680 сомдон 2352 сомго чейин, 2.5 өлчөмүндө эң төмөнкү баа 2016 сом, эң жогоркусу 2822 сом болот. 4-7 өлчөмүндөгү автоунааларга төмөнкү баа 2436 сом, эң жогоркусу 3410 сом. Кичи автобустар 2436 сомдон 3897 сомго чейин болот. Автобустар 2772 сомдон башталып 4435 сомго чейин жетет. Жүк ташуучу автоунааларга эң төмөнкү баа 2688 сом, ал эми жогорку баа 5376 сомго чейин жетмекчи. Камсыздандыруу өлчөмү төмөндөгүдөй эсептелет. К1 автоунаанын тибине жана техникалык абалына жараша 1ден 2ге чейин болот. К2 унаа ээсинин жашына жана тажрыйбасына карата 1ден 1/4гө чейин эсептелет. К3 эгер автоунаа буга чейин камсыздандырылса, ошол убакыт аралыгында кырсыктаган жана кырсыктабаганын эске алганда 0,5ден 2,45ге чейин. К4 диагностикалык картасына карата 1,9дан 1ге чейин. К5 автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу Кыргызстанда жаңыдан башталып жатканына байланыштуу К5тин көрсөткүчү 1ге барабар болот. Эсептеп көрөлү. Автоунаанын кыймылдаткыч күчү 1.3, жашы 35деги 5 жылдык тажрыйбасы бар жарандын камсыздандыруу өлчөмү төмөндөгүдөй болот. Базалык тарифти 1ге көбөйтөбүз. Жеңил автоунаанын коэффициенти 1ге барабар. Ал эми К2 35 жаштагы 5 жылдык тажрыйбасы бар адамга 1 деп эсептелет. К3 мурда кырсыкка кабылбаса 1ге барабар болот. К4 диагностикалык картасы бар болсо 1,9га барабар болот. Баарын көбөйтүп эсептегенде 1512 сом болушу мүмкүн. Эми камсыздандырган компания төлөп берчү зыяндын өлчөмүн эсептейли. Камсыздандыруу уюму келтирилген зыянды автокырсыктан жабыркаган 3-чү тарапка төлөп берет. Эгер автокырсыктан жабыркаган жаран 1-чи топтогу майыпты калса 200 000 сом төлөнөт. 2-чи топтогуларга 150 000 сом, 3-чү топко 100 000 сом өлчөмүндө зыян чегирилет. Жаш балдар жабыркаган учурда 100 000 сом төлөнмөкчү. Эгер автокырсык өлүм менен коштолсо, камсыздандыруу уюму 300 000 сом берет.